Сиз 9-дагы окуяны азыр эскерип кеттиңиз, анан ошол окуянын чордонунда ичинде жүрдүңүз да. Анан ошол жерде 9-да кандайдыр бир бийликтин вакууму түзүлүп, анан бийлик бөлүштүрүүлөргө чейин өтүп кетти да. Сен премьер болосуң, сен спикер болосуң деп, анан сиздерди көрүп аттык 9-октябрда. Атамбаевдер менен, Бабановдор менен катар аянтка келип аттыңыздар да. 5-inde ак үй алынды. 6-сында эртең менен Жанат мейманканасында, мен эми кыска эле айтып берем. 6-сында Жанат мейманканасында 8 саясий партиянын лидерлери кезиктик. Жанагы митингге катышып турган. 5-inde координациялык кеңеш түзүлгөн. 6-сында ошол жанданды. Мен негизги сүйлөшүүчү адам катары ортого салышты. Адахан Кимсамбаевич Мадумаровду координациялык кеңештин төрагасы кылып шайладык. Мен өзүм телефон менен Ташиев Камшил Кыдыршаевичке чалдым. Координациялык кеңеш түзүлдү, ишин баштады. Келиңиздер, столго отуралы, стабилдешүү боюнча, ошол кырдаалды колго алуу боюнча сүйлөшөлү дедик. Эмнеге анткени биз 5-inde митинг уюштуруп атканда 11 саясий партиянын лидери кол койчуганбыз. Координациялык кеңеш түзүлүп, мамлекетте кандай бир кырдаал жаралып калса, жоопкерчиликти баардыгыбыз бирдей алалы деп. Бирок аяка келүүдөн баш тартышты. Анткени сөз болду. Биз координациялык кеңеш түздүк, анын төрагасы Садыр Жапаров дайындалды деди. Мына ошондон кийин анан саясий нук бурулду, 2 топ болуп бөлүнүп калды. Эми 9 боюнча Айтор ушу Алтынбек Сулайманов, Клара Сооронкуловлар да айтпадыбы? Айтор Өрүк Бабанов Азаттыкка интервью берди ушу 9-нан кийин. Анан айтпадыбы? Таң атпай келип мени премьерликке көргөзүп суранышты деп. Андай болгон эмес. 6-сынан баштап Бабанов жаныбызда жүргөн. Мен премьер болом деп. 6-сында баштап Бабанов жаныбызда жүргөн. Өзү суранып, өзү демилгеп албетте мен премьер болом. Ал боюнча мына Сулайманов да, Сооронкулов да айтпадыбы? Тиги Атамекен балдар да айтпадыбы? Анан 9-да биз чыкканда бир гана максат болгон. Бардыгыбыз ошо жерге аянтка жана тынчтык маршы болуп басып келип, бир гана нерсени айтмакпыз. Бул элге, жалпы эл аралык коомчулукка жана журналисттерге кайрылмакпыз. Жапаров болобу, Бабанов болобу, Акматов, Ташматов болобу, парламенттин кезекчи жыйынын чакыралы, гос резиденциядан өтөлү, жанагы 8-9 партия депутаттар качып калган. Азыр сүйлөп атышпайбы? Качып үйдөн чыкпай калган. Кээ бирөө Казакстандын границасынан, бирөө Турцияга кирип кеткен. Анан ошолордун коопсуздугун сактап, резиденцияга алып келип берели, кезексиз жыйын өтүп, ким премьерге барам десе, 2-3 айлык программасын презентация кылсын, жергиликтүү жана эл аралык СМИ журналисттер келип түз чагылдырсын. Бир шарт менен, ким премьер болсо, бул убактылуу өкмөт да, технический өкмөт. Кийинки парламенттик шайлоого барбасын. 4 нерсени аткарсын: стабилдүүлүк, экономикалык коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугу жана парламенттик шайлоону өткөрүү. Жана сиз айткандай саясий вакуум пайда болуп калды да, ошону жоюш үчүн тез аранын ичинде кезексиз парламенттик шайлоону дайындап өткөрүү деген шарт коюлган. Мына ошону айтканы бармакпыз. Бирок тилекке каршы 9-да эртең менен координациялык кеңештин ичиндеги айрым саясий партиялар, мен муну учуру келгенде бардыгын ачыктайм, себеби менде бардык записи, видео, фото бардыгы бар да. Соодалашты, сүйлөштү. Акырында 2 гана адам калды. Мадумаров Адахан Кимсамбаевич жана мен. Мына позициябыздан тайган жокпуз. Жигитче кол бердиңби? Эркекче айттыңбы? Бар, аткар. Аткара албайсыңбы? Сөзүңө сөз айтпа деген нерсе бар да. Биз сөзүбүзгө турдук, аянтка келдик. Жана сөзүбүздү айталы дедик, микрофон жеткен жок. Тилекке каршы жанагындай чабуул болду. Анан баарыбыз таркап, жыйынтыгы мына ошого алып келди да. Демек тактап койсоңуз. Эми Айтор ошол жерде Өрөк Токтогулович Бабанов соодалашып кетти да. Мына 9-да окуя болуп атат. 11-inde барып, мен бул кишини колдойм деп чыгып койду. Эми сиз айтып атпайсызбы, азыр шайлоо болуп атат, аттарын атап атышыбыз керек да. Убактылуу бийликтин азыркы фаворит болуп аткан кандидатын колдоп чыкты. Бул эмне деген нерсе? Сулайманов туура айткан. Клара Сооронкулова туура айткан. Алдап атасың деген. Бул аны ага ишенген 8 партия, аны ээрчиген миңдеген адамдар куржалак калды, уят болду. Мындай түшүнүксүз нерседе болуп калды да. Демек ошондо сиздерди ошо чыккан күчтөрдү кайсы бир күчтөр колдонуп кеткен турбайбы сиздер? Алданып калдык да. Алданып калдыңыздар. Да.
Эми бул максат бир гана болчу. Бир гана максат болчу. Парламенттик шайлоо тиги парламенттин кезекчи жыйыны өтүп, тез аранын ичинде убактылуу премьер-министр дайындаш керек болчу. Ким премьер-министр болом десе келип катышып, программасын презентация кылып, ким келбей койсо, ал четтетилген болуп эсептелмек. Ким утса, ал премьер болмок, ким утулса, элди сырттан чыгып кетмек да. Тилекке каршы ал максатына жеткен жок.